Haftanın Cuma gündürü Batken telekanalında geçki saat 8:30'da Geçki Batken teleko'rsötүүсүн көрүңүздөр. Assalamu alaikum, ардактуу телегөрүүчүлөр, кутмандуу ушуга кечиңиздер менен. Кайрадан сиздер менен кечки Баткен көрсөтүүсүндө жүз көрүшүп атканыма чексиз кубанычтамын. Баарыңыздарга дагы бир кутман кеч каалайбыз. Мына ошентип кайрадан көгүлтүр экранда сиздер менен көрүшүп атабыз. Түз эфирдебиз, ардактуу замандаштар. Андыктан баарыңыздарды биз менен бирге болууга чакырабыз. Сиздер Баткен телеканалында бизди көрүп жаткан учуруңуздар. Бүгүн болсо күндөрдүн султаны Жума күнү. Баарыңыздардын Жума байрамыңыздар менен да куттуктап, бүгүн күнгө болсо 30 октябрь. Баткен телеканалында түз эфирде кечки Баткен телекөрсөтүүсүн баштадык. Ардактуу замандаштар, ардактуу биздин сүйүктүү көрөрмандар, биз сиздердин жарым саат убактыңыздарды алабыз. Андыктан башка каналдарга которбой, биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн эфир дагы мурдагыдан дагы бир өзгөчөрөөк болот десем жаңылышпайм. Анткени биздин студиябызда өзүңүздөр көрүп тургандай эле обончу жана аткаруучу көп кырдуу талант кит ырлардын аткаруучусу, элдин жүрөгүнөн түнөк табып, азыркы учурга чейин дал ушул агаларыбыздын ырлары менен анакей өсүп, ушул агабыздын ырлары менен бир чоңоюп келатабыз десек жаңылышпайбыз. Өзүңүздөр байкагандай эле бүгүн бизде студиябызда конокто Орозбек Сапаров агабыз келип турат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Куш келдиңиз биздин студиябызга. Алгач эл менен амандашып алыңыз, андан кийин сөзүбүздү баштайлы. Ассаламу алейкум, урматтуу жердештер, урматтуу баткендиктер, жалпы эле менин күйөрмандарым, кутмандуу кечиңиздер менен. Кечки Баткенден баарыңыздарга салам айтабыз. Биз болсо анда ардактуу көрүүчүлөр, мынакей агабыз дагы саламдашпай сөз баштабайт дейт. Ансарындай саламдашты, амандашты. Ардык эл журту заман болсо, анда эмесе биз агабыз менен буюрса жарым саат эфирибизди, маегибизди курмакчыбыз, буюрса. Анда ага мен сизди эфирден көрүп жатканыма аябай кубанычтамын. Баягы бир шултоо болбосо, сиз менен биз жолугуштагы өтө кыйын болуп калат экен. Эми элдин жакшылыгындарда жолукпасак, мына ушундай түз эфирлерде жолукпасак, башка күнү жолуга албайт экенбиз. Ошондуктан жок дебестен келип бергениңизге сизге ыраазычылык айтабыз. Эми алгач эле мен сизге айтайын, өзүңүздү эркин сезип, бүгүнкү эфирибиз мен ойлойм жалпы көрүүчүлөрдүн бир эсинен кетпей турган эфирлерден болсун. Албетте, бул экөөбүздүн колубуздан келет деген ойдомун. Эми ага айтыңыз, чуу дегенде эле эми бир акыркы жаңылыктардан бөлүшө кетсеңиз, эмне жаңылыктар болуп атат? Жаңылыктар аракеттенип атабыз, болуп атат, Кудай кааласа. Илхам келсе, Кудай кааласа жаңырлардын үстүндө иштеп атабыз. Бар эми даярдап атабыз, Кудай кааласа, болот жакында. Буюрса. Демек, жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эгерде бизди түз эфир аркылуу дагы чет жакта жүргөн биздин көрүүчүлөргө айтып кетели. Эгерде бизди онлайн аркылуу көргүңүздөр келсе, анда Баткен ТВнын YouTube баракчасынан көрсөңүздөр дагы болот. Ал эми биздин социалдык мынакей тармакта дагы иштеп жаткан учурубуз. Буюрса, эфирдин жүрүшүндө кызыктуу суроолор жана ошондой эле кызыктуу сиздерге оюндар болмокчу. Жеңүүчүлөргө биздин демөөрчүлөрдөн белектерибиз бар. Азыр биз чуу дегенде эле эми бир жагымдуу музыкалык чыгарма менен эфирибизди баштайлы. Албетте. Эмесе азыр сиздерге мен ошо күйөрмандарымдын көпчүлүгүнүн суроолору боюнча эски алгачкы ырлардан көп суранышат. Ошол сиздин ырларыңызды укканыбызда биз ошо жаштыгыбыз эске түшөт дейт. Эң туура. Анан ошо 99-жылдары жаралган сөзү Айнура Кадырованыкы, обону өзүбүзгө таандык Нуризам деген чыгармадан баштаган. Кеттик анда эмесе жалпы Нуризаларга да арналсын, бар болсо биз кол көтөрүп бизге SMS жазыңыздар. 223-03-03-66 WhatsApp номери иштеп атат. Сиздер үчүн Орозбек Сапаров Нуризам чыгармасы менен. Кеттик анда.
жүргөн күндөрүм бир убакта сени сүйүп жүргөмүн сүйөмүн деп сенин айткан сөзүңө ишенбеймин жалдыраган көзүңө нуризам жүрөгүмдө сен гана нуризам жүрөгүмдө сен гана Баракелде. Баля. Жылдар өттү уnuttум деп өзүңдү сүйөмүн деп жалдыраган көзүңдү көз алдымдан кетип калды елесиң түбөлүккө таштадың го келбедиң нуризам жүрөгүмдө сен гана нуризам жүрөгүмдө сен гана Estey berem melesingdi, senin canım melesingdi. Unutulgan ak suyumdün keçesi. Baralbaymın senin aytkan toyuna. Koşulamın baktulu bol oyuna. Nurizam жүрөгүмдө сен гана Nurizam жүрөгүмдө сен гана баракелде кол чабуулар болсун сонун үнүңүзгө береке азыр могул жак кеңири болгондо мен бийлейтин чын айтканда чоң рахмат бар болуңуздар жалпы Нуризаларга арналып өттү ардактуу телекөрүүчүлөр андыктан сиз кечикпедиңиз дагы болсо кошулуп биздин катарга кошулуп биз менен бирге болсоңуз болот сиздер Баткен телеканалында кечки Баткен көрсөтүүсүндө түз эфирде көрүп жаткан учуруңуздар бизде конокто ырчы жана боюнча аткаруучу Орозбек Сапаров агабыз болууда ага келиңиз эми буюрса мынакей алдыда майрамдар келе жатат ушул майрамдар тууралуу да кеп кылабыз 1 ноябрь өзүңүз билесиз эми эс алуу күнү болуп калат экен милиция кызматкерлеринин күнү экен учурдан пайдаланып жалпы милиция кызматкерлерине чын жүрөктөн майрамдар менен куттуктап кетели андан сырткары эле 2 ноябрь мынакей маданият кызматкерлеринин күнү андыктан сизди дагы майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктап кетели жалпы маданият кызматкери кесиптештерибиз дагы майрамдар менен куттуктайбыз эми сөздү ушул маданият тармагынан баштайын ага чейин мен көрүүчүлөргө эң алгачкы викторина оюнубуздун суроосун берип кетейин ардактуу телекөрүүчүлөр эгерде биздин викторина оюнубузга катышып жеңүүчү болуп аталган болсоңуз анда сизге биздин демөөрчүлөрдөн белегибиз бар ага чейин мен сиздерге оюнун шартын бир аз айта кетейин бүгүн берүүбүздө оюнун шарты бир аз өзгөрүлдү анткени биз сиздерге 1 эмес 3 суроону беребиз 2 суроону дагы десек жаңылышпайбыз эгерде туура так тапкан инсанга албетте биздин демөөрчүбүз болгон Эркетай балдар дүкөнүнө моундай болгон сонун белекти сиздерге тапшырабыз өзүңүздөр мынакей көрүп тургандай эле чоң белектерди албетте Эркетай дүкөнүнө ыраазычылык айтабыз бул жактан сиздер балдардын жаңы төрөлгөн балдардын жана 16 жашка чейинки улан кыздардын бут кийимдерин, кийим кечелерин жана мына ушундай акыл эсти өстүрө турган оюнчуктардын бардык түрлөрүн тапсаңыз болот. Дареги Баткен шаары мынакей центрибизде эле десек жаңылышпайбыз. Курманжан дүкөнүнүн арт жагына жайгашкан Эркетай дүкөнү. Андан сырткары биздин дагы бир демөөрчүбүз Кыргызстан
сода түйіні бар. Ал жақта мынакей өзіңіз ичип отырған кофелерди жана печенье, кант курстардын түрлөрүнү чекени жана дүң баада сатып алсаңыздар болот. Бунун дареги болсо Асылбек соода борборунун жер төлөсүнүн подвалында жайгашкан десек болот. Жана дагы бир демөөрчүбүз биздин ушул эфирибиздин жүрүшүнө башталышына салым кошкон пардалар дүкөнүнө дагы ыраазычылык айтабыз. Бул жактан сиз пардалардын баардык түрлөрүнү өзүңүз ойлогондой тапсаңыз жана ошондой эле кеңселерге ылайыктуу пардалардын түрлөрүн тиктирип алсаңыз болот. Жалпы биздин демөөрчүлөргө ыраазычылык айтабыз. Анда Орозага мен көрүүчүлөргө суроо берип кетейин, андан кийин өзүбүз баштайлы сөзүбүздү. Ардактуу көрүүчүлөр, биздин эң алгачкы эле сурообуз сиздерге айта кетели. Эми маданият деп сүйлөп атабыз, ошондуктан маданият тууралуу берейин деп турам. Маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы кайсы жылдардан баштап белгиленип келе жатат? Мынакей экрандын астында варианттар менен чыгып болуп турат, ардактуу көрүүчүлөр. А, Б, В, Г варианттары турат. Эгерде сиз тапкан болсоңуз дароо бизге байланышка чыксаңыз болот. Ал үчүн 0223-03-0366 номерине байланышка чыгасыз, жообуңузду айтасыз. Мен арты менен дагы экинчи суроону берем. Эгер туура тапкан болсоңуз, анда сизге белегибизди беребиз. Орозага, эми маданият боюнча сизден сурайын деп турам. Деги эле маданияттын түшүнүгү, сиздин оюңузча маданият кандай болуш керек? Маданият адамы кандай сапатка ээ болуш керек? Ушул тууралуу айтып кетсеңиз. Маданияттын ичиге мен өзүм жекече пикиримди айтып берейин. Маданият деген бул бардык жүрүш туруш, адеп ахлак, бирөөлөргө үлгү, сонун ыр, анан рухка күч кубат бере турган бир жакшы чыгармалар, анан ошол бардык жакшы адеп ахлактар жана жакшылыктардын бардыгы маданиятка кирет деп ойлойм да, бардыгы. Өзүңүз ушул маданият тармагында жүрөсү. Канча жыл болду ушул маданият тармагында эмгектенип келе жатканыңызга? 28 жыл болду. 28 жыл. Демек, жакшы эле бир ушул маданият тармагында жүрүп, эми 28 жылдын аралыгында сиз эмнелерге, кандай ийгиликтерге жетиштиңиз? 28 жылдын ичинде ошо эң мен кубанган жерим, эң биринчиден ошол өзүм ыраазы болгонум, Алла Таалам бизге ушул кесипти, ушул талантты бергениге чексиз шүгүр айтам. Себеби ушунча чыгармаларды жаратып, ушунча эл менен бирге иштеп, эл менен тыгыз байланышта болуп, анан элди таанып, эл бизди таанып дегендей. Ошон үчүн мен ушул маданият тармагында иштегендигим үчүн өзүм ыраазымын. 28 жылдын ичинде көптөгөн жакшы нерселерди өзүм алдым да, жакшы нерселерди алдым. Көп жакшы нерселерди алдым десем. Анын арты менен көрөрмандарды таптыңыз, э? Көрөрмандарды таптым, ооба. Эми ушул чыгармачылыкта жүрбөгөнүмдө мен, чыгармачылыкка кирип келбегенимде, балким башка кесипте болгонумда, балким кандай десем, мынчалык мындай бир ой жүгүртүүлөр, аң сезимдер болбосп эде менде, балким жөн айылда жүргөн бир жигит болуп калабы дем. Демек, бул чөйрөгө келбесеңиз, кайсы кесиптин ээси болот элеңиз? Бул чөйрөгө келбесем, эми буйрганы да билбесем. Балким сиз чыгармачылыктан башка дагы кандай жигитке жетмешөөнө ыраазычылык кылат дейт, эмне өнөрлөрүңүз бар? Бардыгын кылам мен. Устачылыктын бардык түрлөрүн кылам. Устачылык бар. Монтаж, электричество, евро, үй куруу, бардык кесиптерди бардыгын кылам. Себеби мен өзүм үй курдум жакында. Уста салганым жок. Бардыгын ошо фундаменттен баштап башка чейин өзүм бүтүрдүм да. Бардык кесипти кыла берем. Себеби мындай экен да. Обон жаратылыш, обон жаратуу үчүн. Обон жарата турган адамдын аң сезими, мен өзүмдүн оюмча да башка адамдарга салыштырмалуу сезимдүүрөөк да, сезимдүүрөөк. Эгер ондой болбосо обон жарата албайсың да. Ошон үчүн кимде ким бир ишти кылып аткан болсо, бири эле көрсөм болду.
ошону сразу бияка эстеп калам. Анан ошону өздөй кылып аткарам да. Жакшы. Демек, эс тутумуңуз жакшы десек болот. Жакшы, албетте. Чоң рахмат. Анда бизде чалуулар бар экен, кабыл алып көрөбүз. Биздин мынакей суроолорубузга дароо эле көрүүчүлөрүбүз, абоненттер байланышка чыгып атат. Эң алгачкысын алып, эми байланышып сүйлөшүп көрөлү. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Кутмандуу кечиңиз менен. Рахмат, сиздердин дагы. Таанышабыз, аты жөнүңүз ким болот? Атым Бегимай. Бегимай. Кайсыл жактан байланышка чыгып атасыз? Баткенден эле. Баткендин өзүнөн, шаардын өзүнөн, Ооба. Азыр бизди көрүп атасызбы? Ооба, көрүп атам. Орозбек Сапаровго суроо бересизби же биздин сурообузга жооп бересизби? Экөөсүн тең. Кимисинен баштайбыз биринчи? Орозбек Сапаровго ишине ийгилик каалайм. Рахмат. Маданият чөйрөсүндө мыкты кызматкер катары тааныйбыз. Эми Баткен шаарынын ичинде көптөн бери мисалы ушул Орозбек экөөбүздүн ырларын угуп чоңойгонбуз десек болот. Ошо негизинен ийгилик каалайм ишине. Мындан кийинки чыгармалары, жаңы чыгармаларын күтсөк болобу деген суроону бергим келип турат. Рахмат. Эске алабыз. Биздин сурообузга жообуңуз барбы? Ооба, бар. Сиздин оюңузча, маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы кайсы жылдан бери белгиленип келе жатат? А варианты 1993 жылы, Б варианты 1995 жылы, ал эми В варианты болсо 1997 жылы, Г варианты 2002 жылдан баштап. Сиздин оюңуз? Б варианты 95 жылдан баштап белгиленип келе жатат. 1995 жылдан баштап, Ооба. Акыркы жообуңузбу? Ооба. Азаматсыз, сизди куттуктайбыз, бар болуңуз. Сиздин биздин берген суроонун биринчисине туура жооп бердиңиз. Ал эми экинчиси менен дароо берейин. Сиз тапканга аракет кылыңыз анда. Ушул эле маданият тармагында болсун. Өзүбүздүн эле агабыз, агайыбыз, обончу, аткаруучу Аппаз Жайнаков Кыргыз Республикасынын эл артисти деген наамды кайсыл жылы алган? Так, жооп барбы? Мынакей варианттар турат. Биздин бул эмес, кийинки сурообузду чыгарып койсоңуздар. Эл артисти деген наамды Аппаз Жайнаков кайсы жылдар алган деген. Жообуңуз барбы? Варианттарын берип коесуздарбы? Кандай дейсиз? Варианттарды десеңиз, анда мен айтайын. 1995 жылы, ал эми кийинкиси болсо 2000 жылы, 2003, анан 2005 жылдары. А вариантын тандайынчы. А вариант ошондо? Ооба. 95 жыл дейсиз? Ооба. Тилекке каршы болуп калды, сиздин жообуңуз туура эмес болуп калды. Ошентсе да сизге рахмат айтабыз. Азыр сиздин биринчи биздин туура сурообузга жооп бергениңиз үчүн Орозбек Сапаровдон жагымдуу чыгарма болот. Рахмат байланышка чыкканыңыз үчүн, чоң рахмат. Эми суроосуна жооп берип кетели ушул эжекебиздин. Жаңы ырларды күтсөк болобу дейт сизден. Албетте. Албетте. Мен кайсы арада 2021 чыгат. 2021 жылы Куда кааласа пландап койдуңуз. Аллахым берсе, эми да мындай да кичине айтып кетейин. Илхам деген булак биздин устаздар айтканда, илхам гайып аламынан келет деген да. Бизге айткан устаздар гайып аламынан келет, бирок ошол таза жүрөккө түшөт деген. Ошо таза жүрөккө. Силер ошон үчүн жүрөктү дайыма таза кармагыла деген да. Таза кармасаңар, жүрөктү таза кармасаңар, силерге демек жараткан берет да, Аллах берет да. Бизге берет. Ошон үчүн мен музыкант болуп ырчы болдум. Мындан буягы дагы ошол колдон келишинче музыкасыз биз эми мындайча айтканда биз музыкасыз кандай десем, музыка менен кетебиз да. Канчалык күндөр болсо да элибизге жакшы, эң адеп ахлак болоту насаат ырларыны, сүйүү махабатты даңазалай турган ырларды жана ата эне тууралуу, жана
бардык ырларды элиме тартуулайм деген чоң максаттарым бар. Кудай кааласа, Аллах берсе. Буюрса дейли. Анан айтсаңыз, ушул мынакей сиз айтып атасыз, азыр 28 жылдан бери маданияттык кызматкердин болуп иштеп жүрөм дейсиз. Ушул буга чейинки аралыктагы маданият менен азыркы маданияттын элдердин көз карашы кандай сиздин оюңузча? Жакшы, бирок жакшы да. Жылдан жылга мисалы сиздердин ырларыңыздар азыркыга чейин элдин баягы жүрөгүнөн түнөк таап узак жашап атат да. Эми кээ бир ырлар бар баягы бат чыгып кайра өчүп калчу. Ошондуктан сиздерки азыркы убакка чейин жүрөктө жашап баягы азыркы муундун өкүлдөрү керек болсо ырдап жүрөт сиздин чыгармаларыңыз, туурабы? Ошол себеби эмнеде бунун? Себеби эң биринчи ырдын сөзүнө тандаш керек. Анан экинчиси ошол обон жакшы болуш керек да, обон жакшы болуш керек, ырдын сөзүнө тандаш керек. Анан баягы азыр эми жакшы ырлар көп, бирок арасында баягы сөзү жакшы эместер дагы бар да. Ошолор акындар менен иштешип жакшы обондорду чыгарса, Алла берсе, ошо жакшы болот дейм да. Чоң рахмат. Дагы бир эте биз суроону кайталап коелу. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Апаз Жайнаков кайсыл жылы эл артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти деген наамды алган деген суроону жоону күтүп атабыз. Бизде азыр байланышта көрүүчүбүз бар экен. Каалап көрөбүз. Алло, саламатсызбы? Алло. Кутман кечиңиз менен. Мен суроого жооп берип кеттим. Таанышалы, алгач атыңыз ким болот? Менин атым Дилпери. Дилпери, угуп атабыз сизди. Десек, байланыш болбой калды. Анда ага сизден дагы бир жагымдуу музыкалык чыгарма алабыз. Жандуу үндүн коштоосуна дагы берет. Кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Жалпы көрүүчүлөр суроонуп атат, мүмкүн болсо ырдатсаңар агабызды деп атат. Эң биринчи жазган ырым Жуучу келет жаным бүгүн босогуга. Ошону да берейин. Көпчүлүк жаштар ушуну көп суранышат. Эфириңерге көп чакырып турасыңар, эфирге чакырганыңар үчүн рахмат. Анан ошол ар эфирге келгенде ырларды ырдап кетем, анан кийин айтып калышат да, ошол жуучу келетти дагы ырдабадыңыз деп. Анда көпчүлүк биздин көрүүчүлөрдүн суроолору боюнча жуучу келет үйүңө. Жаным бүгүн босогуңа. Босогуңа. Кеттик анда эмесе. Озбек Сапаров сахнада. Келет жаным бүгүн босогуңа, билбедим кимдер бар экен тагдырыңда, ачуу сөздөр айтпагын сен апаңа, кечир жаным сүйөмүн деп айта албадым. Бүгүн эми сени кордой талан, сүйбөгөнгө жар бол деп зордой талар. Жар болбосоң сени эч койбой талар. Кечир жаным сүйөмүн деп айта албадым. Баракелде. Бир тилегим жашыл бакта жүрүш эле, сени менен бирге турмуш куруш эле. Тагдыр экен максатыма жете албадым, кечир жаным сүйөмүн деп айта албадым. Бүгүн эми сени кордой талар, сүйбөгөнгө жар бол деп зордой
айталар, жар болбосоң сени эч койбой талар. Кечир жаным сүйөмүн деп айта албадым. Жуучу келет жаным бүгүн босогоңо. Билбедим кимдер бар экен тагдырыңда. Ачуу сөздөр айтпагын сен апаңа. Кечир жаным сүйөмүн деп айта албадым. Кечир жаным сүйөмүн деп айта албадым. Баракелде азаматсыз бар болуңуз. Ырашылык айтабыз. Бул жакта эми биздин убактыбыз да азайып баратат. Эми баягы жакшы инсан менен отурсаң убактында тез өткөн байкабай каласың дейт. Андыктан бизде бул жакта СМС билдирүүлөргө келатат. Ассаламу алейкум, ишиңерге ийгилик. Айжамал ырын бир ырдап берсинчи дейт. Жана ошондой эле саламатсыздарбы? Кутманны кечиңиздер менен эң эле биринчиси ишиңизерге ийгилик. Орозбек агабызга бир сураачым бар эле, издеп келем деген чарабаңызды ырдап бериңизчи. Алдыңала рахмат дейт. Тилекке каршы биз убактыбыз да азайып баратат. Ошондуктан мен суроонун жоопторун кабыл алайын. Андан кийин эфирибизди улантабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Кутман кечиңиз менен таанышабыз, атыңыз ким болот? Кайсы эле мен Бегимай. Бегимай, жоопту таптыңызбы? Ооба, таптым. Кайсы жылда ойлойсуз? 2003-жыл. 2003-жыл. Акыркы жообуңузбу? Ооба, акыркы жообум. Баракелде Бегимай, сизди куттуктайбыз. Ким жардам берип атат сизге? Үйдө башка эч ким жок азыр. Азаматсыз Бегимай, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздин жооңуз туура деп кабыл алдык. Биз эми сизди көп кыйнабайлы дагы. Ошол биздин эки сурообузга тең туура жооп бергениңиз үчүн биз сизге биздин демөөрчүбүз Эркатай дүкөнүнөн мына белекти берейин. Кел алып кетиңиз, Көрүп атасызбы? Ооба, көрүп атам. Эфирден сырткары байнашка чыгыңыз, биз жообузун айтабыз, кантип алып кетишти. Макул. Рахмат, жакшы калыңыз. Чоң рахмат. Эми Орозага келиңиз, баягы кыска нуска эми маданият кызматкерлерине бир куттуктап кетели. Эфирибиз дагы жыйынталып баратат. Албетте, урматтуу ички иштер кызматкерлери 1-ноябрь сиздердин кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Үй бүлөңүздөр менен, бала чакаңыздар менен тынч болуңуздар, ушул элибиздин тынчтыгын сактап, жол көзөмөлүн сактап кылып аткан кызматыңыздар үчүн биз таазим этебиз, рахмат айтабыз. Бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Сиздер бизге керексиздер. Сиздердин майрамыңыздар менен куттуктайм. Анан өзүмдүн кесиптештерим, маданият кызматкерлери, ылайым сиздер дагы бар болуңуздар. Үй бүлөңүздөргө тынчтык, ден соолук, өмүрүңүздөр узун, бала чакаңыздар менен тынч амандыкта, Баткенче айтканда мазза кылып жашаңыздар, бар болуңуздар. Мен сиздер мененмин. Майрамыңыздар кут болсун. Орозага убактыңызды бөлүп, бизге жагымдуу музыкаларды жандуу үнүн коштоосунда аткарып берген үчүн сизге да биз терең ыраазычылык айтабыз. Бар болуңуз, чыгармачылык ийгиликтерди, эргүүлөрдү каалайбыз. Дайым мынакей биз чакырганда жок дебей келесиз. Ушуңуздан тайбаңыз. Эң башкысы мен сиздин ушуңузду сыйлаймын. Буюрса жакшылыктарда көрүшүп жүрө берели. Ардактуу замандаштар, урматтуу телегөрүүчүлөр, мына ушинтип биздин дагы бүгүнкү жума күнкү 30-октябрга арналган кечки Баткен телегөрсөтүүсү түз эфирде бөрүсүн жыйынтыктайт. Дагы бир рет сиздерге айта кетелим. Биздин ушул эфирибиздин демөөрчүлөрү Эркатай жаш балдардын дүкөнү жаңы төрөлгөн ымыркайлардан баштап 16 жашка чейинки ымыркайларга кийим кечелердин бардык түрлөрүн тапсаңыз болот. Жана ошондой эле акыл эсти өстүрүүчү оюнчуктардын да түрлөрүн тапсаңыздар болот. Арзан жана чөнтөккө ыңгайлуу. Сиздер үчүн дареги Баткен шаары Курманжан магазинин арткы жагында жайгашкан. Жана ошондой эле дагы бир демөөрчүбүз Кыргызстан соода дүкөнүнө ыраазычылык айтабыз. Бул жактан сиз чекени жана дүң баада үйүнө керектүү бардык баягы орусча айтканда продукталарды алсаңыз болот. Асылбек дүкөнүнүн
үйүнүн подвалында, жер төрөлөсүндө, жана ошондой эле биздин дагы бир демөөрчүбүз пардалар дүкөнүнө арачылык айтабыз. Бул жерден бардык пардалардын түрүнү арзан баада тапсаңыз, кеңселерге дагы өзүңүз каалагандай кестирип, кырктырып даярдап алсаңыз болот. Жалпыңыздарга арачылык айтабыз, ардактуу замандаштар. Ушу менен бүгүнкү биздин эфирибиз соңуна келип жетти. Кызматыңыздарда аты жөнүм Расул Акматов болду. Жана ошондой эле бүгүнкү режиссер, оператор жигиттерге да арачылык айтып, биз кайрадан кийинки жума күнү көрүшкөнчө сиздер менен коштошуп калабыз. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.